Курманайт намазы аянттарда окулбай турган болду. Ичимдикти Манас деп атоого тыюу салган мыйзам долбоору даярдалды. Ысык көл аэропорту Москвадан келген каттамды тосуп алды. Күндүн орчундуу жана урунттуу окуяларын баяндаган Айтмакчы программасы назарыңыздарда. Аны мен Айперешин кулап алып барам, бизден алыстабаңыз. Курманайтка карата намаз аянттарда эмес, мечиттерде окулат. Мындай чечим өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалдан улам кабыл алынганын муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев кабарлады. Айт намазы бардык санитардык эрежелерди сактоо менен мечиттерде гана окулат, деди ал. Курманайт майрамы быйыл 20-июль шейшемби күнү белгиленет. Өлкөдөгү абалдан улам май айында да айт намаз аянттарда эмес, мечиттерде гана окулган. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги материалдык эмес маданий мурастар тууралуу мыйзамга алымча кошумча киргизүү долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Анда алкоголь жана тамеки өндүмдөрүнүн аталышында манас, семетей жана сейтек деген сөздөрдү колдонууга тыюу салган норма бар. Ой, силер накта чыныгы кыргыздын жигиттерисиңер. Ушул жылдын башында Жогорку кеңештин тиешелүү комитети манас эпосы жөнүндө мыйзам долбоорун карай баштаган. Аны 40 депутат сунуш кылган. Бул мыйзамдын максаты эпоска байланыштуу баалуулуктарды сактоо, жайылтуу, изилдөө жана манас деген ысымды коммерциялык жана башка максаттарда пайдалануу иш-аракеттерин тескөө деп айтылган. Но это не точно. Манас кыргыз эпостарынын башында турат. Ал ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий баалуулуктар тизмесине жана Гиннес рекордтор китебине дүйнөнүн эң көлөмдүү эпосу катары кирген. Ысык көл эл аралык аэропорту бүгүн 15-июлда Аэрофлот авиакомпаниясынын Москва тамчы Москва жаңы каттамын салтанаттуу тосуп алды. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун маалымат кызматы кабарлады. Москвадан Лихачев атындагы Airbus A312 учагы менен 79 жүргүнчү учуп келген. Адаттагыдай учакты Триумф аркасы суу аркасы менен тосуп алышканы айтылат. Да ладно. Аэрофлот Россиялык аба жолдору компаниясынын өкүлү Валерий Серых каттамдарды ачуу көптөн бери пландалынып келе жатканын билдирген. Биз бул Москва тамчы Москва маршруттук каттамын 3 жыл мурда ачууну пландаганбыз. Бүгүн ал ишке ашканына кубанычтабыз. Каттам жумасына 3 ирет дүйшөмбү, бейшемби жана ишемби күндөрү аткарылмакчы деген Серых. Хорошая шутка. Ысык көл аэропортунун башчысы Алмаз Абдрахманов бул каттамдын компания жана Ысык көл облусунун жергиликтүү тургундары менен коноктору үчүн маанилүүлүгүн белгилеген. Ал рейсти ачуу эки тараптын аракети жана макулдашуусу менен ушул жылдын июль айына белгиленгенин кошумчалаган. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекит KJZ.